Да. Вот так, прямо. С учетом предложения Бахадырской акции. Дош коен. Birinci oyunca toxtam etdi. İkinci mesele. Hurmatlı finans politsiyasi. Murat, sizler ketaversizler bo'ladi, sizler bu yoqda javob bersizlar. Qolganlar. İkinci mesele. Qashqarasiz mesele var hazır. Da. İkinci mesele oyunca. İkinci mesele oyunca. Siz birinci mesele oyunca sunuş var mı? İkinci mesele oyunca. Biz dayınlama oturalım. Урматтуу Алмамет Насырканович, экинчи маселе боюнча Белизге тийиштүү материалдарда гриф совершенно секретно деген турат. Ошон үчүн сураныш элесизби? Анда биз айта албайбыз, совершенно секретно биз айтпайлап айтпасаңар, силер соучастник болосуңар. Анткени ал жерде эч кандай гриф государственной секретности жок. Мен азыр ошол гриф государственной секретности боюнча түшүндүрүп берем. Урматтуу депутаттар, урматтуу журналисттер, 2016 жылы ноябрь айында Белизден келген документ бизге оперативный удача болду деп парламентке, ошо кездеги президент Атамбаевка Белизден келген документтерди көрсөтүп, жогорку кеңештин 3 депутаты, бир фракциянын Текебаев, Салянов, Шыкмаматовдор Мегакомго тиешелүү компаниядан ар биринин 8%тен үлүшү бар. Ал 8%тен үлүштүн базар наркы 23 миллион доллар турат деп, жалпы коомчулукту, урматтуу генералдык прокурордун орун басары, парламентти, президентти саясий авантюрага каптаган. Аны мамлекеттик маалымат каражаттары күндүр түндүр саат сайын сүрөттөр менен көрсөтүп турган. Элдин кыжыры кайнап бул кандай, ушундай да коррупция болобу деп мындай башка бир мындай ойлогонда. Анан сиз айтасыз бул государственный тайну носит деп. Анан биз ошондо Лондондон адвокаттарды жалдап алар, тез аранын ичинде ошол Белистен келген номер жана пенел деген нотариус койгон кагаздардын баардыгы башка эле документ, совсем башка документ экени аныкталган. Алар жазган, ооба, пенел айткан, менин колум, менин апостилим бул. Бирок мен апостил кылган документ совсем башка эле бир островдун документтери. Кыргызстан жөнүндө бир да документ жок деп. То есть даяр эле апостилге артына бир баракты мындай чаптап коюшкан да. Анан мына апостил турат, кооз татынакай лента байланган кагаздарды көрсөтүп, пенел деген печать кылыптыр. Анан деп биякта фамилияларыбызды ката кылып фейктерди көрсөткөн да. Ошентип парламентке келип, бул бир гезитке интервью берип койгон жок да. Жалпы парламенттин стенограммадан КТРден күнүтүнү көрсөтүп, президентти мындай театрга аралаштырып, ошо кагазды көрсөтүп, анан бүт мындай мамлекетке сыр деп эле көрсөтпөдү беле. Анан бүгүн бул мамлекеттик тайна болуп калат, ошо чындыгын алып келели десе. Же бул жерде биздин бир кайсы мамлекеттик тайна? Муну билсе эмне Америка Кошмо Штаты, же Россия Федерациясы, же Кытай мамлекети бизге согуш ачпайбы? Мамлекеттик тайна деген. Мамлекеттик тайна деген эмне экенин билесизби сиз? Мамлекеттик тайна деген бул башка жакка чыгып кетсе, башка мамлекеттер менен ортобузда мамиле бузулат. Башка мамлекеттерге сырыбызды алдырбашыбыз керек деген түшүнүктүү мамлекеттик тайна дейт. Анан эгерде Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы кылган кылмышты мамлекеттик тайна дейсизби? Же аларга болушуп атасыңар. Ошондуктан эгерде айтпасаңар айтпагыла. Улуттук коопсуздук комитети биздин фракциянын тапшырмасы боюнча служебный расследование өткөргөн. Служебный расследованиянын жыйынтыгын мына азыр айтат. Биз талап кылабыз. Анан ал служебный расследование жыйынтыгы генералдык прокуратурага берилген. Генералдык прокуратура бүгүнкү чейин бир да чечим кабыл элек. Тескерисинче кылмыш козгоо эч кандай негиз жок дейт. Аны менен башкача анан дагы сүйлөшөбүз. Анда биринчи сөздү Улуттук коопсуздук комитетинен сиз өзүңүздү тааныштырып, жана түзүлгөн канча адамдан турулган комиссия түзүлдү эле, кандай болду эле, эмне болду эле, ошол жерде ошол документтер бар бекен? Эгерде бар болсо, оперативный удачадай болсо, эмне үчүн үчөөбүзгө жоопко тартпай атасыңар?
Ал генералдык прокуратура Белиске запрос жөнөткөн. Белистен документ келип мына азыр тышкы иштер министри айтып берет. Аяктан жок деген документ келген. Ал келип генералдык прокуратурадан Индира Рыспайновага берсе ал жоголуп кеткен. Ушул силердин государственный тайнаңар. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү айта бериңиз. Урматтуу Албанбек Насырканович, урматтуу депутаттар, мен Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын башчысы Мусаралиев Бакытбек Жумабекович. 2018 жылдын 16 майында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан келип түшкөн каттын негизинде Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча Белиз мамлекетинен алынган декларациялардын мыйзамдуулугу аныктоо боюнча кызматтык иликтөө өткөрүлгөн. Кызматтык иликтөөнүн объективдүү жана толук өткөрүү үчүн УКМКнын төрагасынын номер 84 буйругу менен комиссия түзүлүп, УКМКнын ар кандай башкармалыктарынын компетенттүү кызматкерлеринен турган комиссия тийиштүү иш аракеттерин жүргүздү. Бул комиссиянын алдында Белиз мамлекетинен расмий түрдө УКМКнын дарегине Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын Мегаком компаниясынын акцияларын Социлд менеджмент компаниясы аркылуу сатуу жөнүндө түзүлгөн трасттык декларация тиешеси бар деген документтер келип түшкөнбү? Эгерде келип түшсө, качан жана кандай номер менен катталган жана ал документтер бүгүнкү күндө кайда экендиги боюнча суроолор коюлган. Аталган комиссия кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга, ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинен УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган. Өткөрүлгөн кызматтык иликтөөнүн материалдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына 2018 жылдын 10 июль күнү түп нускада жиберилген. Тактап кетчү нерсе, текшерүү учурунда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Мусаханов жана Кенжешевалардын Белиз мамлекетине атайын барып, трасттык документтерди алып келишкен деген маалыматтар дагы негиз экендиги анык болду. УКМКнын кадрлар жана финансы башкармалыктарынын алынган маалыматтар боюнча Мусаханов 2016 жылдын 18 декабрынан тартып 21 декабрына чейин 6 кишиден турган делегациянын курамында иш сапары менен Россия Федерациясынын Москва шаарында болгондугу тастыкталган. Ал эми Кенжешева 2016 жылдын ноябрь айында башка кызматкерлери менен бирге Ташкент шаарына бир жумалык кызматтык иш сапарына баргандыгы 2017 жылдын январь айында 3 күнгө Кытай Республикасынын Пекин шаарында иш сапарында болгондугу тастыкталган. Жыйынтыктап айтканда, топтолгон материалдар негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин дарегине 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтери Белиз мамлекетинен келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталган эмес деп комиссия коллегиалдуу чечим алгандыгын билдирем. Урматтуу Албанбек Насырканович, урматтуу депутаттар, баяндама аякталды. Эче суроо болсо, жооп берүүгө даярбыз. Кандай дейсиз? Сиз ошол бүткөн канча кызматкерден турган комиссия түзүлдү эле? 6 кызматкерден 6 жооптуу турган, комиссия түзүлгөн. Силер ошол бүт улуттук коопсуздук комитетиндеги Белиз боюнча маселени ийне жибине чейин иликтеп чыктыңар, туурабы? Токут эрежелерин айтыңызчы. Жанагы Белизден келген документтер Абдил Сегизбаев президентке көрсөткөн, парламентке көрсөткөн, парламенттен могу жерден тим эле ызырынып, мен президентиме көрсөтпөгөндөн кимге көрсөтөм муну деп. Ошол документтер силерде барбы нускасы? Бул документтерди комиссия аныктап көрө алган жок экен. Бизге УКМКда андай документтер катталбаптыр. Башкача айтканда, Абдил Сегизбаевдин президентке Атамбаевга, парламентке, жалпы кыргыз коомчулугуна көрсөтүлгөн жана 3 депутат боюнча Солтил, Текебаев,
Салянова, Шыкмаматовдун Мегакомдо долясы бар деген документ силерде жокпу? Бизде жок экени аныкталды, катталбаптыр, жок экен. Абдил Сегизбаев ошол жооптуу кызматкерлерди силер суракка алганда, мындай сураганда, Абдил Сегизбаев аппаратка мындай офицерлерге, орун басарларына эмне деп айткан? Бул мындай мен жооп берем дегенби? Жок, бул Силер баарын сурадыңар да? Бул туурасында ал киши комиссияга түшүнүк кат берген экен. Түшүнүк каттын мааниси боюнча бул документтерди оперативдик булактардан алган деп жазылыптыр. Мыйзам боюнча ошо оперативдик булактан алынган документтер силерде азыр тиркемеде, иш кагаздарында болуш керек беле азыркы убакытка чейин? Болуш керек болчу. Азыр барбы ошол документ? Жок, андай эч кандай из. Өзү менен кошо ала кеткен, туурабы? Жок, катталганда жок экен. Силер комиссиянын жыйынтыгында эмне деген чечим чыгардыңар? Комиссиянын жыйынтыгы бул жана аталган документтер УКМКга келип түшкөн эмес жана катталган эмес деп чечим чыгыптыр. Ал эми тиешелүү документтерди комиссиянын жыйынтыгын силер генералдык прокуратурага жөнөттүңөрбү? Биз бул жыйынтыгын генералдык прокуратурага жөнөттүк, себеби деген комиссия өзүнүн ишин жүргүзгөн мезгилде жана объективдүү болсун деп биздин оперативдүү башкармаларга дагы кат жүзүн суроо берген экен. Ал боюнча жооп алышыптыр. Ошол себептен материалдын арасында жана жашыруун деген гриф пайда болгон, ошол себептен материал чыгында өзгөчө жашыруун деп анан прокуратурадан кеткен да. Эми ушул маселе боюнча ошо кездеги тергөө башкармасынын башчысы, жетекчиси Нурлан Мусаханов Белиске барып келиптир, ошол жактан ошол документти Мусаханов алып келиптир деген маалымат тастыкталдыбы? Бул маалымат тастыкталган жок. Мусаханов эч жака барган эмес. Мусаханов жок, ошол жылы 18 декабрда в составе делегации Москва шаарында барган экен. Демек Мусахановдун буга тиешеси жок. Буга тиешеси жок. Ошондой эле экинчи жана Кенжешева деген да фамилиясы да айтылган. Ал кыз дагы ал жерге эч кандай барбаптыр. Демек, жыйынтыктап айтканда Абдил Сегизбаев жанагы жасалма документтерди парламентке жана президентке көрсөткөн. Сөздүн токотор жери ушундай да, туурабы? Же ал оперативный документ болсо силердин учеттогу картотекада болуш керек эле да. Туурабы? Каяктан келди оперативный булактардан, кайсы оперативный булактан, мына копиясы мына деп азыр дагы туруш керек эле ошол документтер. Демек жок болсо, эч ким билбесе, ал документти мына силердин жыйынтыкта эч кандай жок деген бүтүм чыгарып атасыңар, Демек мындай эки жерде эки төрт дегенде эле да. Демек Сегизбаев муну өзү эле көтөрүп алып, өзү эле көрсөтүп элдин башына айлантканда. Ушундайбы же барбы силерде ошол документтер? Жок, бизде эч кандай документ жок экен. Кайсы документ алып барып көрсөткөнүн айта албайбыз чын айтканда. Урматтуу генералдык прокурордун орун басары Нурлан Космекович, биз силер менен көп жолу кат алыштык. Силер гриф секретный деп муну эч кимге коомчулуктан да жашырып атасыңар. Бул туура эмес. Анткени силер ошол Абдил Сегизбаевдин улуттук коопсуздукка эмнет кылган, президентти уят кылган, жалпы парламентти мазактаган иш аракетин жаап жашырып атасыңар деп ушундай баа берем. Гриф секретный, эмнеси гриф секретный? Бир суроого жооп берип коесуз. Алдын ала Эрлан Бекешевич, ответьте, пожалуйста. Мына Атамбаевдин поручениясы менен Индира Рызбаевна, генералдык прокурор, Белиске МИД аркылуу официальный дипломатический каналдар менен запрос жөнөткөн. Ушундай документтердин тиешеси барбы деп. Алардан силерге жооп келген. Ал силер жоопту генералдык прокуратурага бергенсиңер. Генералдык прокуратура ушул күнгө чейин ал документтерди жоготуп таппай жүрөт. То есть Индирага келген Рыспаевнага а киши Сегизбаев экөө муну жоготуп койгон. Анткени зачем им хвосты держать? Ошону айтып берсеңиз, кандай болгон запросту качан жибердиңер эле, эмне деген жооп келген? И вы эти документы куда передали? Кому налично? Потому что Генеральная прокуратурада жок ал документ. Эрлан Бекешевич, келиңиз бияка.
Насыханович, урматтуу атамекен фракция мүчөлөрү, жыйын катчылары, мен ошо факт боюнча эле сүйлөбөй айтайын. Запрос Белиз мамлекетке жиберилген. Жоопту биз 16 октябрда элчиликтин аркылуу бияка бизге келди. Бул деген запечатанный конверт с пометкой «Лично в руки». Ошондуктан биз аны ачканга эч кандай укугубуз жок болчу. Лично в руки генеральный прокурор. Прокуратурадан запрос болгон, ошондуктан прокуратурага биз аны жөнөткөнбүз. Аны ачканга, же бирдеме жасаганга биздин эч кандай укугу жок болчу. Тартип боюнча филдегерский служба аркылуу ушул документ 23 октябрга бизге түшкөн. 16 октябрда чыгып, 10 күндөн кийин почтамен аркылуу бизге түшкөн. 25 ушул эле күнү биз прокуратурага жибергенбиз. 23 ушул эле күнү 23 октябрда биз жибергенбиз Ген прокуратурага. Урматтуу депутаттар, бул жанагы түшүндүңөр да, Индира Жолдубаева через дип каналы МИД аркылуу Белизден сураган. Белиздеги биздин Америкадагы Кыргызстандын элчиси аркылуу